Рак бул залалдуу шишиктердин бири деп эсептесек болот. Мындай адам киши ошо рак деп уккандан кийин бул эми ошол залалдуу деп өзү эсептей берсе болот да. Себеби залалдуу эместер аны башкача айтылат деген ошо терминдери бар да. Анан ошон үчүн рак деген бул залалдуу адамга бир жерине шишик пайда болгондун уже белгиси деп эсептесе болот да. Бул мындай да, ошол жөнөкөй эле организмдеги мындай нормада жүргөн клеткаларыбыз эле биздики туруп эле себепсиз бир причина үчүн эле ошо туруп эле ошол клеткаларыбыз мындай залалдуу шишиктин клеткасы болуп чыгышат дагы эле. Анан ошол бир органдын ичине ошол шишик пайда болушунун ошонун себеби болот да. Рак эми мындай классификация боюнча эми ар кандай түрдүү бөлүнөт. Залалдуу, залалсыз эмес деп сразу эле биринчи бөлүнөт. Анан кичинекей балдардыкы, чоң адамдардыкы, анан органдар боюнча бөлүнөт. Анан кандай лечение тарап жагынан дагы бөлүнөт. Анан бул гистологический тип деп коебуз. Мунун пайда болушу, кайсы клеткадан пайда болгон ошондон дагы жана бөлүнөт да буларчы. Эми бул экөө тең эле айыгат. Экөө тең эле айыгат. Залалдуу деле мисалы башында башкы мындай стадияларында, башкы башталып келатканда деле муну жакшы лечение кылып, ар түрдүү лечение кылып туруп эле ошону алып койсо, бул деле 100%, 95%ке чейин бул деле мындай жакшы болуп кетишинин эмеси бар да. Залалсыз бул 100% буну башынан эле алып койсо, бул толугу менен дарыланып кетет да. Ошон үчүн себеби жок болгон үчүн бул көп факторлор бар да. Бул тамак аш, бул аба ырайы, бул радиация, бул жумуш иштеген жерде, мисалы бензин менен иштеген жерде, ошол бензиндин парын жыттаган жерде, или жана хостохранилищелер деп коебуз, баягы токсичный заттарды сактаган жерлерде, ар кандай профессиональный кандай түрлөрдү ошол анан мисалы булар бөлүнгөндө физикалык, биологиялык, химикалык, ар кандай, анан алиментарлык деген ошондой ар кандай теориялар бар да. Ошол анан вирусный теория деген бар. Кээ бир вирустар ошол жана Эпштейна бара деп коет. Ошолор ар кандай кээ бир рак залалдуу шишиктерди ошол бир причинасы бар. Анан бул тукум куумай деген бар. Ошол себептер кошулуп келип, анан ошого алып барат да булардын баарычы. Анан точно бир мындай 100% бир себеби бар деп мындай эч ким айта албайт да. Ашказан рагына основной баягы ошол тамеки чеккен эле кишилер, ошол баягы тукумунда чоң атасы, чоң апасы, мамасы, папасы ушундай ошондой болуп калса, ошондо чалыгышы мүмкүн. Анан алкоголдук ичимдиктерди көп колдонгондон, анан эң башкысы бул Helicobacter pylori деген ошол ашказан ичинде курут бар да, кичинекейчи бактерия бар. Ошол биринчи ошол организмге кирип, анан ошону тастыкташыбыз керек. Ошол дагы бир основной причиналардын себеби болушунун ошол алып барат да ашказан рагыначы. Рактын дарылаган түрлөрүн бул ошол лучевая терапия деп коет. Луч менен дарылайбыз. Химия бул химия препараттар менен дарылайбыз. Анан эң акыркысы бул операция түрлөрү. Анан ар кандай дагы азыр жана гамма нож, ушундай сыяктуу мындай более жаңы технологияда жасалып чыккан ошол лучтун эле бир түрү, бирок андан дагы жакшыраак да. Ошондойлор ар кандай түрлөр бар. Ошолор менен баары менен бир эле ошол себеби жок болгон үчүн бир эле
или луч менен эле или химия менен деген дагы айтыш кыйын да. Ошол себептен баягы себеби жок болгон үчүн ар түрдүү ар тарабынан ошол алып келип анан комплексный или комбинированный деп коебуз. Ошолор менен чогуу кошулуп барып анан дарылаган бул баягы адамдын жашоосун да узартат, анан баягы залалдуу шишиктин мындай жоголуп кетишине да көп маанилүү да, чоң мааниси бар да. Ракка чалдыккандын бул башкы белгилери эми баягы ар кайсы органдын или ар кандай кайсы органга таасир этсе ошондон баягы эмелери чыгат, баягы бизге көрүнчү симптомдору чыгат да. Ошол симптомдордон жараша анан баягы эң башкы бул эмелерде мисалы ички органдарда көп билинбейт. Мисалычы кандай баягы ошол себептен мисалы табыш кыйын болуп калат да. Мисалы, например, ошол баягы тиги ашказанды эле алалы. Ашказандыкы баягы гастрит сыяктуу болуп эле, баягы заарына келип эле, мындай атырышка болуп эле, оозуна мындай жаман болуп эле, ошондой сыяктуу гастрит сыяктуу эле өтө берет. Анан баягы уже өрчүндөп кеткенден кийин анан билип калыш уже артык болуп калат да. Ал себептен эле баягы профилактический эле мындай алдын алуу максатында эле көрүнүп турбаса эле анын кыйын да мындай. Ракка чалдыкпаш үчүн ошол баягы мисалы ошол тукум куумай деп атпаймынбы? Ошол тукум кууган мисалы ата-энеси же жакын туугандары ошол өтүп кеткен болсо ошол рактанчы алдын ала мисалы ар бир рак боюнча мисалы ар бир шишик боюнча, например, ашказандыкы, аял кишилердин эмчек шишигинин ошолорду мисалы алдын ала мисалы аял кишилер ошол эмчегин бир 20 жаштан өткөндөн кийин или 25тен кийин ошол баягы УЗИ тарттырып бир каратып коюш керек болот. Анан өзүлөрүнүн атайын осмотрлар бар, маммологдор атайын көрсөтүп берет. Ошол кантип ар бир баягы итек каны келген сайын ошондо бир сыйра өзүнү кармап эле текшерип турганга ошол зарыл да. Анан ашказандыкы болсо ашказандык ошол алдын алуу эле жана гастроскопия кылып туруп ошону карап туруш керек. Мисалы себеп келтирем, мисалы Японияда эле ошол Японияда мурдагы жылдары 20-чы жылдары эле тиги 20-чы жылдары эле аябай эң биринчи местада турчу ашказандын рагы боюнчачы. Анан ошол ашказандын рагы булар мындай кылышты, бүт иштечи элинин бүт баарын профилактический гастроскопия кылып түшүрүштү. Анан булар рактын эң башкы стадиясында ошолорду таап алып эле, анан ошолорду лечение кылып, ошон үчүн жашоосундагы адамдарды узартты. Анан өлүмдүн ошол ашказандын рагынан ылдый максимально түшүрүштү да буларчы. Ошол себептен ушундай немеге жетишти да. Анан биздики эле элдер ар бирөө эле алдын ала эле ошондой профилактикалык катарында ошол осмотрларды өтүп, анан онкологический эме деген бар да, атайын брошюркалар бар специальный, кайсы рак боюнча канча жашта мисалы профилактика кылып, осмотр кылып туруш керек деген бар да. Мисалычы, например, жана жоон ичегинин рагынын 40 жаштан кийин обязательно мындай колоноскопия деп коет, мындай көтөн чучук аркылуу кылып жоон ичегини көрөбүз. Анан ашказанды дагы көрүш керек болот. Ошо 40 жаштан кийин ошолорду аял кишилердин мисалы жыныстык рактарынан, шишиктеринен же эмчек рагынан ошол алдын алуу эле көрүнүп коюп турса эле ошол профилактика катары эсептелинет да.